Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздерге үйдө жасалуучу жөнөкөй печеньяны көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар 400 грамм un, 200 грамм сахар, 1 сливочный май, 250 грамм, 2 жумуртка, 1 разрыхлитель. Биз 2 жумуртканы чагып куюп алдык. Мунун үстүнө сахарды салабыз. Сливочный майды эритип алдым, муну да куябыз. Баарын аралаштырабыз ушинтип. Разрыхлительди ундун үстүнө кошуп алабыз. Biz undu elgep salып алабыз. Biz камыр кылышты баштадык. Ушинтип жеңил айландырып камыр кылабыз. Кашыкты алып алып, эми колубузду салып кылабыз камырды. Камыр өтө резинкадай чозулган камыр болбойт. Ушундай бөлүнгөн эле камыр болот. 20 минутка үстүн жаап коюп коебуз. Тыныктырып. Камырыбыз даяр болду. Биз камырыбызды ушундай кылып бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. 3 бөлүккө бөлдүм. Biz жайып алабыз. Өтө жука эмес, өтө калың эмес кылып жайып алдык. Эми үстүнө сахарды себип, баарын себип алабыз ушундай кылып. Үстүдөн ушундай кылып бастырып алабыз сахарды. Мондой формалардын жардамы менен камырды кесип алабыз. Кимде мындай формасы жок болсо, бычак менен кессе деле болот. Гүлдөп алабыз. Камырды алып алабыз. Кашыкчаларын ушундай кылып кесип даярдап алабыз. Печеньябызды 180 градуска духовкага пиширип алабыз. Печеньябыз бышты. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Биздин каналга кошулуңуздар.